Ассаламу алейкум, дагы бир жолу менин катталуучуларым, урматтуу кыргызстандыктар. Мынакей азыр президентибиз дагы ошо менен түштүккө болгон ушул өзгөчө ошолбосун алган иш сапарын жыйынтыктап өттү. Элдин баардыгы бере турган суроолордун баарын берип алышты. Өзгөн, Нокат, Кара Кулжа, Кара Суу, Араван райондор экендигине карабай, жада калса бул региондон сырткары дагы мисалы үчүн Бишкектен, Таластан да келгендер болду да. Эми муну менен эмнени айткым келет? Мен азыр алдагы видеолордо бүт материалдардын баягы баарын берген жокмун. Өзгөчө мындай маанилүү анын олуттууларын топтоп койдум дагычы. Президент болушунча өзүнүн убактысына карап туруп жооп берди. Бирок калганын ушу жергиликтүү бийликке табыштап, мына ошолорго бериңиздер, мына ошолорго айтыңыздар, баардыгын мага жеткизет деп баса белгилеп атты. Бирок эл баары бир ишенбей, микрофон талашып, айрым учурда чырдаша кеткен дагы окуялар болду. Эми бул элдин көйгөйүнүн, муңунун толуп калгандыгы менен түшүндүрүлөт да. Буга чейин мындай болгон эмес деп мына элдер деле айтып атпайбы? Буга чейин деле мындай болгон эмес да, чын айткандачы. Президент элди аралап, такай мисалы үчүн региондорду кыдыруу деген болгон эмес да. Бирок маселелер, Кудай буйруса, ошол президенттин өзүнө ташталган кат түрүндө болобу, микрофон аркылуу жеткен учурларыбы, кыскасы президент бул боюнча өзүнүн менимче биз байкап отурдук, баардыгын өзүнө жазып алды. Анан кийин калган тиги чогулуштун уландылары дагы видеосъемкаларга баардыгы алынды. Анан баягы президент кеткенден кийинки учурлар менин айтайын дегеним, көңүл четинде калып калбасын деген ойда. Урматтуу жергиликтүү бийлик, урматтуу министрлер, укук коргоо органдары, мына ушул президент кеткенден кийинки иш-чараларды, элдин арыздарын сөзсүз жеткизиңиздер. Президенттин көзүнчө айтып атпайбы? Канча жолу бардык, канча жолу кат жаздык, кат жеткен жок. Ошон үчүн ушул микрофонго жеткенине Кудайга шүгүр деп атышат. Эми бул калыстык сөз. Ошон үчүн баардыгын жеткизип бериңиздер. Себеп дегенде президенттен башкага эл ишенбей калды, чынын айткандачы. Анан ушунчалык шартты түзүп берип атса, ушунчалык баардыгын мындай мыйзамдын негизинде карагыла, элди ыйлатпагыла, өзгөчө жергиликтүү бийлик сыздабасын, чечилбеген нерсе жок, чечкиле, иштегиле деп аткандан кийин анан иштеш керек да. Иштеш керек. Бул нерсе деген азыркы президенттин ушул аймактарды кыдыруусу бул менен гана токтоп калбайт деп ойлоймун. Улантылса керек, мисалы үчүн мына Жалал Абад аймактары, Баткен аймактары, Чүй калаасы, Нарын Талас баардыгына барса керек деп ойлойм. Азыркы мисалы үчүн президент ушул өзүнүн көзү менен көрөйүн деди да. Президенттин көзү эл, кулагы эл, сөзү эл, жүргөн жүрүшү эл да бул. Кудай бекеринен айтылбаган, Кудайдын жердеги көлөкөсү депчи. Анан эми муну мисалы үчүн билбейм, азыр мисалы үчүн бысмылла дегенде мына ошолбусун толук кыдырдыбы? Менимче элдин көйгөйлөрүн ошол президенттин аймактарга жетүүсүнө чейин эле башка региондор Кудай буйруса, бул эми күмүш сыргада президентке чейин эле ошолбусундагыдай кылбай чечип койсо керек деген ойдомун да. Эми азыр Кара Кулжада болгон өзү негизи президент ошол тиги эл менен жолугушуусу. Урунтуу учурларды топтоп койдум, көрүңүздөр. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, Кыргызстанда тарыхта кала турган президент болуң. Биздин сизге жеткирген Аллахка шүгүрлөр болсун. Мен Жалпакташ айыл өкмөтүндө жашаган бир тууган иним Максутов Рахматилла Арстановичтин атынан келдим. Мен укамы Бакыт Төрөбаевдин баласы Төрөбаев Амирдин Бакытович алдап 7 жылдан бери көрбөгөн күндү көргөздү. Бул укам жетим болуп 1 жаш 2 айында энеден калган. Өзүм багып чоңойтконмун. Баккан бала баладан да артык болот экен, баламан да артык ал. Ушул укамы жетим болуп жетирип кичине путуна туруп кайнагасын 80 сотуктей жерин Сарыташ
чыккан жерин сатып алып 85 000 долларга сатып алса, бул Бакыт Турабаевдин баласы коюнуна кирип, коюн жеп, үйүнө жатып жүрүп алдап, ака деп байды чакырып, Кожомкуловдордун үй бүлөсү, Кожомкулов Рамазан, Кожомкулов Кубанычтардын ишканасына неме кылып, ошол жердеги таштын бардыгын өздөрү казып кеткен. Биринчи укам алдап 50%ке казабыз ака деген. Одан кийин 30% берем ака сизге десе, укам бечара ого дагы майлы деген. Уну адам ордуна көрбөй кийин, бунун колунан эмне келет эле дегенсип, укам бечаранын ошо алган ташынын бардыгын сатып алып кетишиптир казып, 1 сом дагы бербей. Укам ошонун айынан кредит алат. Кредит алып үйүн коюп, үйүн банк баалап алып атканын үстүнө эл ага тууган пул чогултуп үйүн ажыратып калат. Укам азыркы күндө 5 баласы менен талаада калды. Баласы окууга өттү эле, ушунун айынан Уфада окуган баласы окуудан айдарып келди. Азыр ушул сүйлөсөк, мен ошо Кожомкулов Кубанычтын Укаңызга айтыңыз, прокуратурага арыз жазып койсун. Прокуратура көңүл буруп карап коет. Маалыматыңыз болсо бериңиз. Бер микрофонду. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, бул боюнча Уланма Кубанычтын атына кайрылуу келген. Ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгынан биз бак текшерүү жөнөткөнбүз. Текшерүү жыйынтыгы боюнча лицензиядагы гос актагы Кожомкулов Кубанычтын атына чыгарылган экен. Ал жерге Турабаевдин карьерге тиешеси жок экен баласы. Текшергенбиз аны. Анын тиешеси жок экен. Тиешеси жок деп эмет, кагаздан бар алчы. Алып келчи, катын алып келчи бери. Катын мага алып келип бергиле. Болду, түшүнүктүү. Мен көңүл буруп карайм муну. Териштирип чыгам. Рахмат. Биринчи микрофон. Мен атым Урматбек, Карагөз айлыкмын, Түшүнүк айылынын тургунумун. Биздин көйгөй ошол 5 айыл Союз таркагандан бери маданият үйү жок калганбыз. Союз ошол маданият үйү 5 айылды бириктирип турган маданият үйү жок. Ошол үйдү калууна келтирип берсе, азыр кимдир бирөөлөр ээлеп алган, менчикке өтүп кеткен ошол маданият үйү жок калдык. Менин суроом ушул аксакал. Карагөз районуна куш келипсиз, чоң рахмат. Маданият үйү менчикке өтүп кеткенби жагында? Жери жоголуп ошо жерине сарай салып алышкан. Ошону бир маданият үйү жок. Мына 5 Алтын күрөк, Кеңеш, Баймат, Очу деген Чырдай деген 5 айылыбызда бир маданият үйү жок. Мисалы бир депутат барса жолугушканга эчтеке жок. Күн ачыкты, погоданы карап туруп барышат. Жок, азыр айтсаңыз, маданият үйү жок болуп кетип, жерин башка бирөө ээлеп алып атат ошондо? Жерин бирөө сарай салып алган. Ошол себеби ал жер ортолук болчу. Ортолук бардык айыл келип токтоочу жай болчу. Түшүнүктүү. Прокуратура карап койгула. Садиева Бактыгүл Лайтал айылынанмын. Менин сизге Садыр Нуркожоевич, сизге кайрылуумдун себеби биз булдан 2011 жылы Ош областын Ош шаарынан 4 соттук жер участогун сатып алганбыз 3-чү адам болуп. Ошол балдарыбызга окутайлы деп ошол жерден жер сатып алып 2011 жылы үй курганбыз ал жерге. 2023 жылы прокуратурадан бизге кагаз келип, жер токтому туура эмес кабыл алынган деп 23 жылдан бери биздин токтомубузду жок кылып, мына 26 жылы болсо ошол зорго салып алган үйүбүздүн сатып алуу келишимибизди да жокко чыгарып салды. Биз ал жерди сатып алып аткан учурда 15 жыл мурун кызыл китебибизди текшертип, баарын келишимди алып, токтомдорду госрегистрден, архитектурадан баарынан текшерип анан алганбызда 15 жыл мурун. Бизде азыр мына 23 жылдан бери прокуратура, областтык прокуратура, шаардык прокуратура жаныбызды койбоду да кайра жазып элечи. Ошону зорго салып алып, ошо жерди чарбачылык менен айылдын ичиндеби жериңиз? Чаардан алганбызда балдарыбызга депчи, балдарга деп. Кызыл китебиңиз бар, а? Кызыл китеп, архитектура бар жогу бар. Айылдын арасында. Саламатсызбы, Садыр Нуркожоевич. Бул боюнча Ош шаары боюнча айтып атасызды. Аз маалымат берип атышат, сот туруп койгон депчи. Бул боюнча мен карап чыкпайм, маалыматым жок экен. Силер карап чыккыла, сот экөөң биргелешип карап чыккыла. Эгерде бул кызыл китеби бар жерди сатып алып атса, анан кандай мунукун кайра жокко чыгарасыңар? Силер мурун кызыл китеби бар жерди сатып алдыңар беле? 3 адам болуп сатып алганбыз бизчи. Кызыл китеби карап чыккыла, эгер эме болсо жардам бергиле да, жардам бергиле деп айтайын. Садыр Нуркожоевич, мен мына 2-3 күндөн берки иш сапарыңызды көрүп, адилеттүүлүк боюнча иш жасап атканыңызга абдан сыймыктанам. Мен ушул абдан мындай сапкы тарттым да.
Мен ушул Караколжо районунда айыл өкмөттүн башчысы, биз топ кызматтарда иштеп, Ош шаарына барып, муниципалдык менчик башкармалыктын башчысынын орун кызматы болуп иштеп турган мезгилде Камчыбек Кыдыршаевич өзү окуган мектепке келет, Терешкова мектебине. Келет дагы мындай мектеп тез арада бузгула дейт. Мен тиешелүү документтердин бардыгын тактатам. МЧСтен корутундусун алам, көз карандысы экспертизанын корутундусун алам. Мэрдин протокол чыгат, тез арада бузгула деген. Анан биз бузабыз. Бузгандан кийин 3 жылдан кийин мага кылмыш ишин козгоп атат. Еще козгоп эле койбой, мени 4 ай камады. 4 ай камап, еще плюс 1 миллион сом акча төктүм. Эми бир адамгерчилик кылар ушулар эми. 1 миллион төксөм ага да чыгарышпайт. Атыңыз ким? Курстанбек, ушу Караколжонун тургуну болом, мени элдин баары жакшы билет. Бул жерде айыл өкмөттүн башчысы кызматында да иштегенмин. Анан кийин 1 миллион сом акча төксөм, анда дагы чыгарышпады. Жок, сен келишим түзүшүң керек, сен акча төлөйсүң, анан кийин чыгарасың деди. Аны кантип эсептеткен? Ошол Терешкова мектебинин жатаканасы бул 63 жыл мурунку здание, Садыр Нуркожоевич, вообще мусор. Ошону тергөөчү жана Кыргыз Республикасынын эсептөө палатасынын жөнөкөй эле кызматкерине алып келген дагы мынанча кыш, мынанча плита бар деп туруп, аны интернеттен алып, ал бирөөнүн тагдыры менен ойногондо, интернеттен алып туруп эле баасын коюп, 7 миллион 713 миң сом сен жок кылгансың деген мындай жүйөсүз. Азыр токто суроом бар сизге. Ал Терешкова мектеби бузулуп, түп орду менен жок болуп, кайра ордуна андан 3 эсе, 5 эсе жаңы мектеп курулду. Андан неге сизге ущерб деп атат? Туура айтасыз, Садыр Нуркожоевич, өтө өкүнүчтүү. Ошол мектепти туура эмес, камчыбек ташыйп буз десе бузабыз да биз. Ошону туура эмес бузгансыңар деп, эми ачык эле айтыш керек. УКМКнын кызматкерлери ошондо шаардыкы козгоду беле? Так, шаардын прокуратурасы кайра жаңы ачылган жагдай боюнча арыз берсин бияк. Арыз берсин, жаңы ачылган жагдай боюнча кайра бүт мунун 1 миллион сомун кайтартып бергиле, ишин жапкыла, кайра кайтартып бергиле төккөн акчасын. 1 тыйынына чейин. Түшүндүңөр, а? Сот. Сиз дагы көзөмөлгө алып коюңуз. Бул кандай эми бул? Ал жерди бузуп, анан кийин ал жерге андан 10 эсе жакшы мектеп, дагы бир 200 жыл тура турган мектеп, мен барып ачкам да аны. Анан кийин буну кайра ущерб деп 1 миллион төктүрүп, анан 7 миллион талап кылган. Бул кандай адилеттүүлүк бул? Бул кандай? Калысыздыкпы же туура айтамбы? Мындай логикасын ойлонуп көрүңүзчү сиз мисалы. Шаардын прокурору бул жерде мээси тескери айланып калганбы дейм да? Садыр Нуркожоевич, бизде баа тергөө жок да, УКМК же СИИПТ текшерип карап чыгып анан текшерип карап чыккыла. Сиз арыз менен кайрылыңыз, жаңы ачылган жагдайлар боюнча деп. Силер ишти кайра козгоп туруп, кайра тергеп туруп, 1 миллионун кайтарып бергиле. Азамат, көзөмөлгө алып турасың, мага талаш этесиңер бүткөндөн кийин. Рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, мындай көрүп отуруп, президент иш-чараларын көрүп отуруп, бүгүн субботник, анан ишемби күн болгон үчүн мындай эле кийинип жүрөбүз, элдин баары эле баягы таштандыларды тазалап, мисалы, ушундай иш-чара өткүзүп атпайбы, биз дагы чакан өзүбүздүн ишибизди кылдык, кыскасы. Анан мен айта турган нерсем ушу ортодон чыгып айтып коеюн дедим, урматтуу көрүүчүлөр. Мына ушул президенттин өтө маанилүү олуттуу иш-чараларында биздин азыркы мамлекеттик бийликте турган жетекчи лидерлерибиз, мисалы үчүн, мисалы президенттен кийинки, президент алдында турган структураларды башкарып аткан аттуу баштуу адамдарыбыздын аты жөндөрү дагы аталып кетти. Азыр иштеп аткан аракеттеги кызматкерлер, ошолор дагы өзүңүздөр мындай билбейм, мындай нерседен оолак болосуздарго деген ой. Бул президент мисалы жөн угуп коеюн деп ойлобоңуздар. Бул боюнча териштирүүлөр болсо керек деп ойлойм да. Этият болуңуздар. Мамлекеттик кызматта туруп, мына ушундай сөздү угуу дагы абдан оор болсо керек. Ошон үчүн эл айтса жөн айтпайт да. Ошон үчүн мамлекеттик кызматта туруп, азыркы мындай башкаруучурундачы эч кандай бир байлык топтоо деген саясатты жок кылгыла деп атат президентибизчи. Азыр кызматта туруп же буга чейин кызматта туруп алып койгон же элди сыздаткан жерлер болсо, байлыктар болсо жакшы эмес бул. Жолдош президент биздин
15 жыл мурун Ош шаарынан 4 соток жер сатып алган болчубуз. Атыңыз? Атым Жусуалиев Зарылбек. Лайтала айылынын тургунумун. Ошол жерден 4 соток жер сатып алып биз жакшына эле жашап жүргөнбүз. Андан 23-жылы прокуратура тарабынан силердин чекке мындай 2 токтом чыгып калыптыр. Мисалы, бир адамга 2 токтом чыгып калыптыр да будачы. Ошого 2 чектин бири жок болуш керек деген неме менен прокуратура иш козгогон бизгечи. Бирок чындыгында биздин токтом дагы биринчи чыккан, кызыл китепти дагы биз биринчи алганбыз, үйдү дагы салганбыз. Айыл өкмөттөн, Неме, Ошто Дыйкан кыштак деген айылданчы. Ошо Дыйкан кыштак. Ошо сатып алучубуз. Биз сатып алганбыз, ак ниеттүү сатып алчубуз. Бирок биздин токтомубуз дагы мурун чыгыптыр. Силерден кийинки токтом ошо дагы ошол айыл өкмөт чыгарып берип атабы силерге? 2 чектин бириси жок болсун дедиле. Ошол мурун биздин адвокатыбыз неме деди да, ал силер токтом силердики мурун чыгыптыр, кызыл китеп мурун экен, мурун алыпсыңар, үй дагы салынган, наркыны мамлекет жок кыла, силердики ордуна түшүп калат дегенден биз ошол нерсени күтүп жүрсөк, беркил мурун закон мындай өтө катык эмес эле, сот органдары менен сүйлөшүп алып бүтүрүп алыптыр. Азыр ушул учурда ошо 1000 үйдүн арасынан ошо бир биздин чек жок болуп атат. Уже райондук соттон, кайта шаардык соттон, анан областтык соттон биздин чечимибизди жок кылды. Акыркы гана бир үмүтүбүз калды. Ошо жогорку сот гана калды. Анан ошо сизге жолугуп түшүнүктүү. Сиздин сөзүңүз боюнча, сиздин айтымыңыз боюнча, сизге биринчи токтом чыккан, сиз баарын бүтүрүп жашап атасыз. Экинчи токтомдо ошо жергиликтүү бийлик башка кишиге чыгарып туруп берип коюп атабы үстүңүздөн? Ооба. Даталары бүт ошондой турат, сиз айткандай, Даталары биздики кызыл китеп дагы биринчи алынган, токтом дагы биринчи чыккан, үй дагы биринчи. Түшүнүктүү, туурабы? Мындай учурда эмне болуш керек? Садыр Нуркожоевич, бул боюнча экинчи жолу кайталанып атат, жана айтпадымбы, Ош шаардык ички иштер башкармаларынын тергөө жүрүп атыптыр. Ошол менин маалыматым жок экен, жыйынтыктап сизге. Жок, эгерде бул жигиттин айтканындай болсо, 100%, токтоп тур. 100% бул жигиттин айткандай болсо, не болуш керек? Козголуш керек, тергелиш керек. Иш козголуп тергелип атат. Жок, иш козголуп тергегенде сен жергиликтүү бийликке, айыл өкмөтпү, муниципальный кызматкерби, мэрби, ошого козгойсуң ишти, туурабы? А жер кимге тийиш керек өзү? Ошончо сот болот деп айттыңыз го дейм, Соттун деп. Жок, сот тигил экинчи чыкканга чечип берип койду деп атпайбы? Адилеттүүлүк боюнча не болуш керек? Сот айтыңызчы гана. Биринчи чыккан токтомду Вот мына, вот ошондой болуш керек. Туурабы? Эгерде бул кишинин айткан 100% чын болсо, 100% буган калтыргыла дагы, экинчи токтомду жок кылгыла, а ким берген болсо үстөккө босток кылып туруп. Аны алып барып туруп камаш керек экинчи. Бирөөнө жаза, 1000ге сабак болот да ошондо. Мындай токтомдор аябай көп экен мына. Бишкекте да бар, жана Сокулук районунда, Ошто, айланайын тимеле тиги, на каждом шагу орустар айткандай. Ошолордун баарын иретке келтиргиле. Акчаны алып туруп эле биринин үстүнө экинчисине бере берген фактылар бар экен. Мен таң калам ушуну кантип ошондой кылып берет. Колунда документи бар, жерин билбейт да. Берип коет экен да, мына тетиге өзгөндөн сага монча жер деп туруп берип коет экен, а кайсер барып мындай казык кагып, мына могу жер сеники деген жок. 3 кожоюн бар бир жерге, 3 кожоюнга берип кое берет экен бир жерде. Ушу кандай жетекчилер ушундайга барат дейм да, мен мындай бир. Менин атым Айсулуу, мен Октябрь айылынан болом. Мен лично Сөлпүй Дөлөтбай жөнүндө айткым келет да. Бул баягы илгерки совет Атыңыз ким дедиңиз? Айсулуу. Илгерки совет заманына атка минер менен дос болуп алып, жердин баарын басып алган. Бизде өзү Октябрда 1,5 миң кожолук бар да. Ошолордун жерлерин полный 150 гектарды ээлеп, сиз келгенде биз митинг көтөрүп, Октябрь айыл 107 гектарын алып алдык дагы, калган 28 калган. 28-ин ичинен именно эки эме ачкан фермасы, дыйканчылыкты. Биринчиси это Суранбай деген 19 гектар 30 сотик жер да. Ошо жерди полный мамлекеттик жерди менчиктештирип алып, эми ошо жерден китеп кылып алып, в данный момент аукциондон өткөрбөйт. Ошонучу лоту жок, өтүп келип атат да. Жерлер биздики уже жаш балдарыбыз Россиядан келип, бар жерден келип туруп, ошо аукционго катыша албайт, себеби бай болуп туруп, акча менен басып кетип атат ушул адамчы. Башка айыл өкмөттөрдүн да жерин полный басып алган көп жерлерди. Баякта баары билет ону. Ошону чечип бериңиздер. Анан в данный момент 5 иши козголгон, а биз 22-жылы сиз Кудайга шүгүр болуп келип калып,
биздин иштерибиз каралып 107 гектар жерге берилип 18 кооператив түзүлүп, ошондо октябрь айылдан полный жерлерди алып калган менчиктештерди алып, азыр лоту жок, аукциондон өтүп кетти мына бир жума мурун. Анан именно суунун башында турат, эч качан арыкты чаппайт. Надо будет биздин октябрда трубалардын полный баарын алып барып туруп, сарайына полный алып барып туруп, суудан бизди кысат. Жооп берсеңиз. Саламатсыздарбы? Фермердик чарбасын айтып атасыз да? Бул боюнча түшүндүк. Садыр Нуркожоевич, бул боюнча прокуратура тарабынан добарс келтирилген. Биринчи райондук сот тарабынан жана облус сот тарабынан мамлекеттик жагына чечилген. Азыр жогорку кеңеш, жогорку сот тарабынан каралып атат. Ошону контролдоп койсоңуз. Мамлекетке өтүп атабы ошондо? Мамлекетке өтүп атат. Түшүнүктүү болду. Aynen. Menin adım Sadirov Anar. 83'e kirgemin, Batır enemin balam. Mana şu 5 balam menem nevrelerdi karap kalgamın, balam ölüp kalan. 5 de balam var balam. Şu bizde üy verip koysan deyip şunu tilep geldim balam. Ben jakşıyam söyleyel vay, bana kalanımda bana bala söylesin. Bana o hattı verip koyla benim balama. Mağıl, apkel bergile hattı mağa. Özüge bergile. Apkel bergile. Katınızlarda aldık. İkinci, üçüncü mikrofon. Саламатсызбы, Садыр Нуркожоевич. Мен өзүмдүн ден соолугум боюнча сизге кайрылууга туура келди. Мен Исмаилова Назгүл, Мирзеке айыл өкмөтүнөн. Мен 2024-жылы улуттук госпиталда операция болдум эле. Менин уруксатым жок, менин омурткамды алып коюшуп. Ошондон бери такыр менден жакшы кабар алышпайт. Мен майып болуп калдым. Ошонун айынан күйөөм да майып болуп, бир үйдө 2 майып болуп калдык. Сен каяка барсаң ошо жака бар деп врачтар мага компромисске келбей жатышат. Ушуну министрликке кайрылып, мени маселемди чечип берсе жакшы болот эле. Мен бир айда 50 000 гектар ичип калдым. Мактын айтып коюн, министр кабыл алып проблемасын угуп койгулачы, анан мага айтасыңар эмне проблема. Pensionermin Jalalabat şehrından geldim. 6000'de plus minus 6000'de adamın atından geldim. Bu göy benim birinci göygöyümde. Anan o 6000'de balanın göygöyü, başka gazdanların göygöyü. Bu orus nomerli avtounnalar jönünde. Köp sebeplerмен uağında öte almaya kalgan adamlar jönünde de. Men de oşoların arasında girem. 10. regionga ötkörüp berүүңүздү суранам. Андан кийин ошол акчанын айынан ошо 50 000ди таппай калып мен ошо 1 апрелде өткөрө албай калгам. Башкалар деле көп ошондой экен да. Анан акчасын дагы ошо кичине 10 000 би 12 000 би кылып берсеңиздер, биз өткөрүп алсак 10 регионго. Аны да чектөө коюп койсуздар, чектөөнү алып берсеңиздер суранабыз. Ошо 6000 адамдын атынан суранам. Андан бул эмне машиналар азыр жооп берсинчи сизге? Онурулдуу машиналар боюнча Садыр Нуркожоевич былтыр кечеги сүйлөп. 1 апрелден 1 октябрга чейин мына берилген 6 айда жетишпей калгандар бар. Ошол боюнча өткөн жылда кайра узартып беребиз деп. Канча узартып беребиз деп атабыз азыр? Азыр пландаштырып кеңешип киргизебиз, ал боюнча канча убакыт узарабыз. 6 ай дагы. Ошондой кылып буйрса. Узартып берет экенбиз, ошол убакытта үлгүрүп калгыла. Рахмат. Экинчи микрофон. Урматтуу президент, мен Ош шаарынын тургуну Шамшиева Асылкан. Мен Бишкек шаарынын тургуну 6 балалуу баламдын менчигин коргоо үчүн келип сиздин алдыңызда отурам. Бул балам өзү мындай бул жерди сатып алган, мыйзамдуу түрдө, документи бардыгы толук 100% мыйзамдуу. Бул бир эле менин баламдын көйгөйү эмес, 18 үй бүлөнүн көйгөй болуп келүүдө. Бул жердин адреси институт строительство 9 деген адресте. Анан бул жерде 18 үй бүлөнүн көйгөйү болуп келатат. 18 үй бүлөнүн ичинен 15 үй бүлө эч кандай курулуш кура албай ушул мезгилге чейин ушул көйгөйдүн айынан таза боюнча турат.
эки үй бүлө жетишип калган, үй салып, азыркы учурда жашап жатат. Ошол эки үй бүлөнүн ортосунда менин баламдын жери. Бишкек шаарындабы? Бишкек шаарында. Бишкек шаарына мэрге кайрылыңыз, арыз жазып коюңуз, анан Ошол мэр өзү кылып атпайбы муну? Мэр ушул токтомду жокко чыгарып бериң деп талап кылып атат соттон. Биринчи административдеги сот Эшалиев акыйкат чечим чыгарып, ошол эл тарапка чыгарып берген. Андан кийин шаардык соттагы ушу эл тарапка чыгарып берген. Мага менин атыма кат жазып коюңуз, анда мен толук. толук. Сизге биз жүздөгөн, ондогон каттар жөнөттүк, эч кандай үнүбүз жетпегендиктен аргам кетип ушул жерден кабыл алып туруп билчи, тактап билчи. Бул эки тарабы бар да неменин, жер боюнча. Мунапыска чейин, мунапыстан кийин жанталашып сала койгондор бар да көбү, баягы мурун салып алгам деп шылтоо менен депчи ошондой. Эми эки тарабы бар да, мен эки бети бар. Кабыл алып ук, анан кийин айтасың мага. 3. Урматтуу президент. Üçüncü mikrofon. Урматтуу президент, мен атым Чынара. Биринчи топтогу майыпмын, мүмкүнчүлүгү чектелген. Жалгыз бой апамын, 3 жолу оор операцияны башыман өткөрдүм. Жамбаш өкпө протез коюлган. Өкпө туберкулезине үй-ичибиз менен кабылып, өкпөнүн сол тарабында алып коюуга аргасыз болуп, азыр жалгыз өкпө менен кыскасы жарым жан болдум. Белимде грыжа бар. 2010-жылы жолдошум каза болгон, артында 3 бала калды. Сизден суранайын дегеним, мага жардам бериңиз. Үйүм жок, барбаган жерим калбады. Сиз акыркы үмүтүм болдуңуз. Бул өзгөндө турасызбы? Мен балдарым өзгөндө, жетим балдар үйүндө окудум Мырзакедеги. Марат Разаков азыр да окуп атат. Ошто окуп атат, азыр котордук бул жака. Эми мен айтайын дегеним, сизге 2 жолу кат жолдодум. 2018-ден бери жергиликтүү мэрияга кыскасы барбаган жерим калган жок. Эне баланы сагыныч менен сынабасын. Атадан калгандары сагынычы тойбогон азыр. Өзүңүз каерде турасыз азыр? Мен Ошто врачтарга көзөмөлүндө Ошко туруп калышка аргасыз болдум. Мен Куршап жергесине өзгөн караган Куршап жергесине келин болуп түшкөм. Мамлекеттик ипотекалык үйлөр бүткөндөн караштырып көргүлөчү. Караштырып көргүлө. Мен Манас шаарынан Тайгараев айыл өкмөтүнөн келдим. Мен инвалидмин, биринчи группадагы, баса албайм, 9 жылдан бери ооруйм. Жалгыз бой аялмын, уулум жок. Сизден реабилитационныйга кичине жардам берип, анан Бишкекке ушу леченияга барганда үйүм жок. Ошо квартирадан жардам бериңиз, сизден суранам. Жардамга муктажмын аябай. Анан дагы министр азыр чогулуштан кийин кабыл алып, реабилитациясына жардам бергиле. Жарайбы? Эми урматтуу өзгөндүк туугандар, тынчтанып угуп коюңуздар. Азыр мен эле кетемин, калганы бүт калат. Мынакей облустук жетекчилер, Бишкектен келген администрацияда мына силер эмнени мен угуп атсам, бардыгын булар угат, жазат, катка барыңар болсо бересиңер буларга, кечинде маган булар алып келишет. Кийинки жолу ушуга чейин саламатта болуңуздар анда. Силер уланта бергиле калып, чыкпайлы койгула ишке. Урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу менин катталуучуларым, ошентип президент дагы кетти. Бардык иш-чаралар бүттү, кыскасы элдер бир сыйра ичиндеги бух болуп буга чейин чечилбей аткан көйгөйлөрүн микрофон аркылуу болсо дагы ишигизде ошо иш-чарага кирип, кат түрүндө берсе дагы ишигизде чечип алышты. Кыйласы чечилди деп ойлойбуз. Эми ошол чечилди деген баягы аракеттердин жыйынтыгын күтөбүз эмичи. Президентке мисалы үчүн Жалал Абадка барса, Баткенге барса, облуска, Ысык-Көлгө барса, Чүйгө, Таласка барса, ушул эле адамдар жетпейт деп ойлойсуздарбы? Мисалы үчүн жергиликтүү бийлик сөзсүз түрдө жетет. Өткөндө сиз Ош облусуна барганда айтылган маселе дагы эле чечилген жок деп айтпайт деп ойлойсуздарбы? Сөзсүз айтат, сөзсүз айтат. Мамлекеттик муниципалдык мекемелердин, укук коргоо органдарынын баарына күмүш сыргада. Менин бул атуулдук милдетим. Буну мен үчүн мисалы үчүн өзүм каналыма жайгаштырып атам. Мына ушул темалар боюнча биз дагы Кудай буйрса журналисттик иликтөөлөрдү баштайбыз. Мына ушул урунтуу эң маанилүү дегендерди, эми садик маселеси, тиги спорт зал маселеси, мектеп маселесин, жол маселесин мамлекет өзү кылып атат. Ага тийишпейбиз. Биз ушул элдин ыйлаган көйгөйлөрү боюнча, жергиликтүү бийликке болгон сын пикирлер боюнча, укук коргоо органдарына болгон арыздаттануулар боюнча сөзсүз түрдө журналисттик
милдетибизди аткарабыз. Мунун бардыгы отчет иретинде жыл аягына чейин Кудай буюрса баарын кайра коомчулукка алып чыгабыз. Мына ушул видео материалдар аркылуу. Ыйлабаңыздар, сактабаңыздар, аман болуңуздар, ден соолукта болуңуздар.